Франция Кыргыз Республикасынын эл артисти Айтурган Темированын кинодогу карьерасынын 50 жылдыгына карата искусство жана адабият орденинин офицери наамын ыйгарды. Cher Aytourgan, au nom de la ministre de la Culture de la République française, j'ai l'immense honneur et le non moins immense plaisir de vous faire officier dans l'ordre des arts et des lettres. Сыйлык тапшыруу аземи сүрөт көргөзмөсү сый дастаркону менен уюштурулду. Самалкы актрисанын чыгармачылыктагы күйөрмандары, кесиптеш саналаштары келип куттуктап, Эрнис Асаналиев жетектеген президенттик камералык Манас оркестры бир нече чыгармалардын коштоосунда жагымдуу маанай тартуулады. Албетте бул биздин өсүп жаткан жаштарга чоң мындай үлгү, чоң сабак. Андан кийин мындай айтканда бүгүнкү өтө кырдаал мезгилде бизде мындай идеалдар, образдар, каармандар азайып кетти. Ошол мен ойлойм бүгүнкү күндүн, бүгүнкү доордун, бүгүнкү замандын мындай айтканда каарманы бул Айтурган эжекебиз. Аталган орден Франциянын Маданият министрлиги тарабынан башкарылуучу ведомстволук сыйлык болуп эсептелет. Көркөмчө адабият тармагындагы жетишкендиктери, искусство менен адабиятты Францияда жана дүйнөдө жайылтууга кошкон салымы менен өзгөчөлөнгөн адамдарды сыйлоо максатында түзүлгөн. C'est un signe d'officier de l'ordre des arts et des lettres à Madame Aytourgan Temirova. Бул жылы Айтурган Темированын кино карьерасына 50 жыл толду. Буга байланыштуу Франция Республикасы Кыргыздын улуу актрисасына искусство жана адабият орденинен офицери наамын ыйгаруу менен ага таазим кылууну чечкени кубануу менен билдирип, тапшырып коюуну туура көрдүк. Куттуктаймын, урматтуу Айтурган. Grâce aux frères Lumière, rendre hommage ce jour. Айтурган Темирова советтик кыргыз кино актрисасы. 1971 жылы режиссер Болот Шамшиевдин Ысык көлдүн кызгалдактары тасмасында Калычанын ролун ойноо менен Айтурган Темированын кинодогу карьерасы башталган. Бул ролу үчүн бүткүл союздук кинофестивалдын сыйлыгын алган. Бүгүн ойноп, азыркы учурда биздин алтын фонддо жайгашкан фильмдердин көбүндө Айтурган Темирова ойногон. Өзүңүздөр билгендей, ошондуктан ошол эмгегин баалап, акыркы мезгилдерде Айтурган Темирова жөн гана актриса эмес, жөн гана ырчы эмес. Ал ошол Францияда жана башка мамлекеттерде элдердин ортосундагы достукту чыңдап, коомдук ишмер болуп, анан посол доброй воли деп коебуз. Ар кандай баягы социалдык уюмдарда посол болуп жүргөн, элчи болуп жүргөн айым катары бүгүн мынакей ушул чоң орден ыйгарылып атат. Айтурган эжени бул менен куттуктайбыз. Бул Айтурган эже үчүн эле эмес, биздин кинематография жааты үчүн, Кыргызстандын маданияты үчүн чоң сыймык. Мындан тышкары ак кеме, эрте келген турналар, бөрү зындан, снайперлер, Фудзиямадагы кадыр түн, заговор жана башка бир топ 40тан ашуун тасмаларга тартылып белгилүү болгон. Быйыл мен үчүн ушундай күтүлбөгөн ушундай жыл болду, бактылуу жыл болду. Анткени Манас орденин алдым. Азыр болсо мага аябай күтүүсүз французский орден күтүүсүз болгон болчу. Анан француздар берди бул орденди. Бирок мен баары бир айтып да келатам, бул меники эле эмес сыймыгым, бул эл кыргыз элинин сыймыгы. Анткени ошол элде ошол эле үрп салты образдарым кыргыз келиндерди, кыргыз аялдардын образдарын ойногонум үчүн, кыргыз киносуна иштеп келгеним үчүн, ошол маданиятка кызматым болгон үчүн ушул сыймыкка ээ болуп калдым.